Нуртилек Баймырзаевдин 1,5 жаштагы баласы туаса көз азиз төрөлгөн. Бишкек шаарынан такыр көрүүгө мүмкүн болбойт деп жыйынтык чыгарылган. Бирок ата-эне көрөт деген үмүт менен Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин кайрымдуулук бөлүмүнө кайрылып, бирикменин көмөгү менен баланын анализи Турция мамлекетине жиберилип, операция жасалып, бөбөктүн көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтышкан. Германия мамлекети 1,1 миллион сом которуп, 4 февралда Стамбул шаарында операция ийгиликтүү өткөн. Ал жактан 1,1 миллион каражат бөлүнүп, балам толук кандуу операцияга ээ болду. Азыркы учурда көзү 70%га чейин көрүүдө. Өзүм дагы экинчи топтогу майыптардын катарына кирем, ошонсом дагы баарын байкап жүрөм. Биз ооруп калсак, мисалы, врачтарга барсак, бул жака кирип, палача чечик, түкүнчө чечик. Тилекке каршы ал жакта андай нерсе жок, өтө кубануу менен айтам бул нерсени. Бардык документке кол коюу үчүн палатага документин алып келип берет, кайра алып кетишет. Анан дагы ал жерде ар бир базада врачты чакыруучу, ошол палатада ошо медайымдарды чакыруучу атайын тартмалар бар экен, сигналдар. Ошол менен коздолгон. Анан ар бир ооруган адам өзүнчө жалгыз палатада жатышат. Өлкөдө дагы башка мындай операцияларга муктаж жарандар четтен чыгат. Буга чейин 36 жаранга операция жасалган. Анын ичинен 12син 15 жашка чейинки балдар түзөт. Бул көйгөйлөр мамлекеттик деңгээлде көтөрүлсө, башка өлкөгө чыгууга операцияга кетүүчү акча каражаты жана жол акылары жарандарга арзан болмок. 15 жашка чейинки балдарды алып чыгып операция кылдырып атабыз го. Буларды Стамбулга чыгып операция болот, Турцияга. Анан Турциянын клиникасы менен Германиянын фонду договору бар да. Договор түзүшкөн. Биринчи Турциянын клиникасына жаш баланын документин жөнөтөсүң. Документин жөнөткөндөн эсли ал жерде операция кылабыз, ушунча миң доллар болот дей турган болсо, ошол эле клиника чыгарып берген документти фондко жөнөтөбүз, Германиянын фондуна. Анан Германиянын фондунан анан ошол жерден 14 күнүн ичинде каралып, анан акча бөлүнөт. Ал акча дагы баланын ата-энесине же болбосо 1,5 түшпөйт. Ал клиниканын өзүнө түшөт. Ошол клиникадан ал акча эч кимге тийбейт, түркү клиникага бөлүнөт, ошол жерден акчасы каралат. Ар кандай каралат. Мисалы, кээ-биркилердики 70%, кээ-биркилердики 80%, кээ-биркилер 90%, кээ-биркилер 100%ке чейин түшөт. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси болуп 2015-жылы Эрик Орозбаев тарабынан негизделген. Бирикме өлкөнүн бардык тарабына кызмат көрсөтүп, 5 багытта иш алып барып келет. Кайрымдуулук бөлүмү дагы да коомго жардам берүүлөрүн улантат. Көбүнчө оорулар азыр бөйрөк, боор, анан онкологический. Көбүнчө эле ошо 3 оору дейм. Ушул 3 ооруга жардам берип эле келип атабыз. Биринчи чалып байланышканда, байланышып оорулар жөнүндө айтса, анан айтабыз история болезнь, акыркы заключение документтерин полностью жөнөт деп. Анан аны жөнөткөнүн, анан кийин клиникаларга жөнөтүп, анан билип, анан ошого жараша анан жардам беребиз да. Эмеже жөн деле чалып деле эме кылгандар бар, мындай. Мисалы, биз мындай ооруп атабыз, бизге жардам бергиле, мынча акча жетпей атат депчи, анан далил жок, эч жардам бере албайбыз. Өлкөдөн сырт жасалган операциялардан кийин да врачтын көзөмөлүндө болуу зарыл. Бирок кайра барып көзөмөлдө болууга көпчүлүк жарандардын мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бардык операциянын түрлөрү Кыргызстанда жасалуу деңгээлине чыгуу зарылдыгы күч. Барчынай Жанзакова, Кылычбек Жаныш уулу, Жалал Абад шаары.